Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Азыр математика сабагы. Сабагыбызды баштаардын алдында апабызды, атабызды карап бир жылмайып коелу. Силер эң мыктысыңар. Буга чейин дагы эң сонун сабактарды аткарып келдиңер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы фигураларды тамга менен белгилөө. Сабагыбыздын максаты математикада фигуралар чоң латын тамгалары менен белгилене тургандыгын түшүнөсүңөр. Тик бурчтукту, кесиндини фигураларды сызып, тамгалар менен белгилей алабыз. Кана балдар, китебиңерди, дептериңерди даярдап, бүгүнкү сабакка активдүү катышканга аракет кылабыз. Буга чейин биз фигураларды номерлери же түстөрү боюнча айырмалап жүрдүк. Математикада фигуралар чоң латын тамгалары менен белгиленет. 87 мисал. Фигураларды карап атап чыккыла. Сызыктар кайсылар? 88 мисалда тик бурчтукту байкап, чокуларына коюлган тамгаларды окуйбуз. 89 мисал. Жактары 2 см жана 4 см болгон А, Б, С, Д тик бурчтугун сызып, жактарын жогорудагыдай белгилеп чыгабыз. Туура көңүл коюп сызабыз. Номер 90 мисал. Кесиндини сызып, ченеп, узундугун жазабыз. 92 мисал. Узундугу 4 см 3 мм болгон МН кесиндисин сызабыз. Азаматсыңар балдар, эң мыкты аткарып жатасыңар. Үйгө тапшырма 91-93 мисал маселелерди туура, так аткарууга аракет кылабыз. Эң сонун аткарып, аталарыбыздын, апабыздын жардамы менен жакшы баа алганга аракет кылгыла. Балдар, көрүшкөнчө саламатта калгыла.